Siz bilет белеңиз, аннарази пакет чайды муздак суга салса, уже 2-3 минут убакыт өтпөй эле муздак суу деле чыгат. Анткени мунун курамында краска бар. Табигый чайларды салсаңыздар, ал табигый чай кымбат болот. Обязательно. Ошол муздак салсаңыздар, анын түсү чыкпайт. Силер кафеге барасыздар, бир кружка чай айтасыздар, 15 сом сатып аласыздар. Ошол 15 сомго сатып аласыздар. Чоңураак боло турган болсо бул эң арзан 30 сом, 50 сом, 100 сомго чейин болот. Ушундай пакетный салат чалып, сизге гифтопту коюп алып келип берет. Сиз баргычан уже ал чай сразу эле чыгыккан болот. Анын курамында краска болгон үчүн сразу эле чыгат. Оригинал чай болсо акырын чыгат. 4-5 минут убакыт кетет. Тамактан чейин убакыт кетет го, ошол кафе иштеп аткан байкелерге, чайкана иштеп аткан байкелерге одноразовый пакет чай албай, оригинал чай алып, кымбат сатсаңыздар да ошондой каалайбыз да. Анткени силерге келип аткан клиенттер жана коноктор өз келип тамак, зыяндуу тамак сатып алып эмес, пайдалуу тамак сатып алып жейт да. Ошол чайды уже кафелерден, башка нерселерден токтотуш каалайм да. Бизде санапсыз ушул нерселерге карашыны, ушул нерсени көз өңүнө алышын каалайбыз да. Анткени адам өзүнө акчасына, өзүнө ден соолукка зыяндуу нерселер сатып алып атат да. Бул көз өңүндө кийин убакыт кыйын болуп калат. Только оору, дары дармек ошондой болуп калат да. Ошон үчүн мен силер байкелерден сурайынчы болчу, менденчи оригинал чай алгыла, ошону саткыла байкелер. Ошондо жашоо сонун кетет. Чайда пайдасы бар өзүнүнчө. Бул баардык чай зыян эмес да. Просто оригинал натуральный чай алсаңыздар, адамдарга да пайдалуу болот. Ошол акчаңар да берек болот.